Кутман кеч ардактуу достор, Кинофейл рубрикасы сиздердин кызматыңыздарда Жолдубай Рустамбай боло. Биз дагы да болсо кыргыз тасмаларындагы кетирилген мүчүрүштүктөрдү айтып беребиз. Элдин купулуна толгон Шаардык келин Шарапат комедиясынын 2 бөлүгүндөгү кетирилген катачылыктарды көрсөтөбүз. Огочу эле Найны. Бирдеме сүйлөсүлө жолго шылтайсыңар эле Найын. Тасма башталышында эле Шарлотта менен кайненеси экөө шаарга келишет. Дал ошол учурда шаар ичинде такси айдаган балдар келип, жүктөрүн алып, койду жетелеп, жеткирип коебуз деп кызыл сумканы Шарлоттанын колунан алат. Кийинки кадрда Шарлотта сумканы өзү эле кармап турат. Эки бала койдун өзүн эле жетелеп кетип калышты. Мына кызык. Булат мен билем да. Булат жолик. Ой, Пашка, билбегениз жок да. Таксист жарым жолго жеткенде аларды түшүрүп салат. Мына ошол жерде дагы сыйкырдуу кызыл сумкага маани бериңиздер. Шарлотта койду жетелеген учурда өзүнүн кичинекей сумкасы менен чоң кызыл сумканы сол колуна асынат. Кадр алмашкан учурда кызыл сумка оң колуна өтүп калыптыр. Эми мына коюңарды миним алга дагы кете бер. Эх, Шарлотта. Кызыл сумканы жүгүрүп бара жатып, бат эле оң колуңа өткөрүп алат экенсиң да. Мына ошентип олтуруп өз зарегине да жетип келишет. Эң кызыгы, койду жерге ким түшүрүп койду? Автоунаанын жүк салуучу жеринин эшигин ачканда эле кой жерде турат. Автоунааны айдап келген кыз түшүрдү дейин десек, эшикти ачып, анан түшүрүш керек эле да. Эшикти ачар замат кой жерде туруп калганы таң калыштуу. Рас болуптур. Шарапат койду. Байлайлы. Что, Шарапат? Достор, сыйкырдуу кызыл сумка колдорунда жок. Сүйлөшүп жатып, автоунаадан алып түшүүнү унутуп калышкан окшойт. Аха, таптым. Мына достор, бул сыйкырдуу сумка өзү эле учуп колуна кармалып калды окшойт. Апа, ну пойдемте, никто не тронет, ну пойдемте. Жок, чын эле тийбейби? Айылдан кудагыйларына атайын белекке кой алып келдик деп жаткан учурда сыртта байланып турган жеринен уурдап кетишет. Ошол учурда апабыз жоолугун ар түрдүүчө байлап алат. Бирде карасаң башка балда. Байланып турган болсо, терезенин жанынан бурулганда башкача байланып турат. Мына караңыздар, сыртка чыккан учурда кайра оңдоп алыптыр. Привязан, что думали, никто не сворует его. Бул тасмада кара кыз шаарга келген соң кыйналгандыктан бомж болуп кетет. Ошол учурда көчөдө сумкасын колуна илип, колун чөнтөгүнө салып келе жаткан. Жолдун боюнда турган Шарлоттанын сумкасын жулак ачкан учурда далысына асынып алыптыр. Айылдан атайын келсе, кудагыйын бир сыйлап коеюн деп ресторанга кирип, тамактарга буйртма беришет. Алып келген тамак жакпагандыктан, тең бөлгөндө теңирим сүйүптүр деп тамагынан кудагыйларга салып берип жаткан. Кадр алмашкан учурда кайра эле жаңыдан салып жатат. Доктор, эчтеке жебей келгиле деген. Муну жебем işte кудагы эштик болбойт. Бийдиго жакшы бийлептир. Бирок башына салынган жоолугу ресторанга келгенде жашыл, анан үстүнөн ак жоолук салынып олтурган эле. Бирок бийлеп жаткан учурда баарысы тең аппак жоолук салынып алган. Бийлей бериңиз апашка. Бийлеп бүткөн соң эч нерсе болбогондой жашыл жоолугун салынып сүйлөшүп отурушат. Ой, жаштар таң калбады сиздин бийлегениңизге. Эх, апашка, бир бийлейин деген экенсиз да. Бийди дагы келиштирип бийлеген экенсиз. Сөз жок. Бирок мени кызыктырганы маасычан бийлеп жатканы. Көлөшү кайда калды? Же маасынын өзүн эле кийип келгенби? Үйдө жалгыз телевизор көрүп жаткан апабызга жакпады көрүнөт. Эх, апашка, зериккен окшойсуз. Үйдө жалгыз калып, бардык нерселерди жасап көрүп жатасыз. Ошол учурда телевизор жанып калган эле. Кийинки кадрда шарды ойноп жаткан учурда телевизор өчүп, свет кетип жатат, акчасын ким төлөйт деп режиссер өчүртүп койгон окшойт. Шарапатты көргөн жоксуңбу? Бул кадрда борончу башка кызга жолугуу үчүн келген. Күтүп олтурган учурда кыздар акча сурап келип, аларга акча берет. Ошол учурда каарман кызыбыз үйүнөн чыгып, сүйлөгөн учурда борончу автоунаасынын айнегин түшүрөт. Кадр алмашкан соң кайра жаңыдан түшүрүп сүйлөп жатат. Не важно. Отуруп кет. Мына достор, биз сөз кылган кыргыз тасмасындагы кетирилген катачылыктарды дагы айтып бердим. Сиздер менен Жолдубай болдум. Кийинки берүүлөрдө жолукканча жакшы туруңуздар.